Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө кыргыз элинин сыймыгы болгон Бусурманкул Абдыбайыт уулунун кичи мекенине бараткан учурубуз. Жолдо өзүнүн жердештери, айылдаштары тосуп өздөрүнүн белектерин берип, батасын берип жаткан учуру. Анда эмесе көрсөтүүбүздү ушул жерден баштасак. Жаш туруп спорттун арты менен чыныгы элдин уулуна айланган Бусурманкул Абдыбайыт уулу биздин сыймык экени талашсыз. Мындай абалды биз анын ийгилигин даңазалоо максатында үйүн көздөй бара жатып, калың элдин жол тосуп, толкундануу менен кабылдоосунан даана байкадык. Бул чак айылы үчүн эле эмес, жалпы кыргызстандыктардын жеңиши десек туура болот. Бул жерде Абдыбайыт уулу Бусурманкул ошол менен жетектеген биздин эл жигит азаматтарыбыз бүгүн мына как раз 19-у келет деп эртең менен уктук. Ошондо мына Кашкар суу айылынын тургундары менен биргеликте ушу балдарыбызды, ушу Кыргызстаныбыздын атыбызды башка мамлекеттерге жеткирип тааныбаган мамлекетке алып баргандыгы үчүн биз сыймыктанып ушу балдарыбыз менен тосуп алайлы деп элибиздин демилгеси менен келип тосуп отурабыз. Семьяларга тынччылык болсун, ушу Кыргызстаныбыздын намысын, Кыргызстаныбыздын желегибизин желбиретип, ушу Кыргызстаныбызды бардык мамлекеттерге, чет мамлекеттерге таанытып жүрө берсин демекчибиз. Бусурманкул Абдыбайыт уулу келет экен деген айың кеп айылдын баарына тараганбы? Айтор ар бир айылда эле эмес, мектептерде да чыдамсыздык менен күтүп жатышыптыр. Ар бир жолугушуу өтө кызык болду. Анткени келечек муудун өкүлдөрү ары кызыктуу, ары олуттуу суроолорду узатып, каалоо тилектерди айтып жатышты. Кичикейиңиздерден эле спортсмен болом деп кыялмай жүрө элеңиздер же бул чоңойгондон кийинки кыялыңыздарбы? Мүмкүн кичикейиңиздерде башкача кыялган жүрсүздөр. Биздин убакта ушу Мухаммед Али, Бурсли ушу сыяктуу великий спортсмендер бар болчу. Ошолорду көрүп, анан биз дагы ушу спортсмен болобуз келип, ушу сиздердей эмгегиңизде эле биз эмгек кылып баштаганбыз да, тренировкага колубуз тигип, кайсы биз жакшы сапаттуу спортсмен болобуз деп. Мен бүгүнкү күндө дагы ошол оюмдан кайткан эмесмин. Ошол дүйнөдө Кудайым буйруса Мухаммед Алидей великий спортсмен болом деген ой менен дагы болсо кайсы деңгээлге чыкпай аракет кылып келатабыз. Ошон үчүн бул кичинекей мезгилиңизден ушул жүрөгүңүздөргө жаккан кесипти тандасаңыздар жаңылбайсыздар да. Сиз көп белдештерге чыккансыз. Сиздин эң күчтүү атаандашыңыз ким болгон? Эң күчтүү атаандашым бул акыркы моменттерде көрдүңүздөр окшойт. М1-дин экс чемпиону Максим Дивнич деген жигит менен бет алып бардым. 3 раунд бою профессионалдуу спортто бардык эле беттештер кыйын турат. Самый сложный, самый эң кыйын, анан эң кооз бой мен үчүн акыркы бул өткөн бой эсептелет. Биздин чыгармачыл топ чемпионду өзү туулуп өскөн жери Чак айылына жетип узатып бардык. Айылдын кире беришинде жакын туугандары жана санаалаштары күтүп туруштур. Бир мезгилде жолугушуулар да болуп, ал арада маектешип да бараттык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чакан гана Чак айылынан чыккан биздин жогоруда айтылып кеткендей, кыргыз элинин сыймыгы Бусурманкул уулунун айылында турабыз. Ушул жерде машыгып, ушул жерде туулуп өсүп, ушул жерден чоң спортко аттанган Бусурманкул, айтсаң, сен жогоруда өзүң күбө болгондой, элиң сени аябай сыймыктануу менен, сүйүнүү менен, кубануу менен тосуп алды. Эми сенде чоң милдет турат. Кандай толкундоолор болду? Эми биринчиден сиздерге чоң рахмат. Ушун кичинекей болгон, чакан болгон, тоолорду Ала тоодо экенин болгон чоң Ала элине, Чак жерине куш келипсиздер. Ошон менен бирге эле ар дайым кыргыз элимдин дем күчү, мекендештерибиздин, анан ошондой эле мен ушул жерден төрөлүп өскөнмүн. Кичи мекеним Чоң Ала району төрөлүп, чоңоюп өскөн эшигибиздин астында дагы Коробузда ушундай айылдаштарыбыздын баары чогулуп, кичи мекенимдин элдери, мекендештерибиз, баардык кыргыз элим ушунчалык сыймыктанып мени колдоп турса, кантип толкунданба, мен булардын сүйүнүшүдөн мен өзүмө күч кубат алам десем болот да. Себеп дегенде баягы элиңдин, жериңдин колдоосу бул мага ар дайым дем күч берип келет. Уулантып, ушунчалык мечтать этип, могу агып аткан суудун бойлоруна отуруп ушундай бир өзүмө күч кубат алчумун. Өзүңүздөр күбө болгондой М1 глобалга контракт түздүм 2020-га чейин. Эми ошол эли журтубуздун батасы менен, Алланын каалоосу менен ушундай ийгиликтерге жетип атабыз. Бүгүнкү күнү ушу келип, эли жерим менен мындай көрүшүп отурганыма абдан кубанычтамын. Ana özüm ушул жерден баштадым деп айтып калбадыңызбы? Сиздин тууган уруктарыңыз да барбы? Кимдер бар өзүңүздүн туугандарыңыз?
алардын ичинде эч кандай спортсмен жок, атам деле спортсмен эмес. Бирок ошол айтылып калат, биздин чоң аталары ушундай баатыр, палбан адамдар болгон экен, кыргызча айтканда. Эми ошолордун канынан бизге түшкөн го деп да ойлойбуз. Анан эң биринчи Алла Таала ушундай максат кылган экенбиз, ушуга жеткирди деп ойлойм. Демек ниетиңизге жетип атыпсыз. Ооба. Спорт менен динди бир алып кетүү бул аябагандай жакшы нерсе. Алсыз адамга караганда күчтүү адам Кудайга жакыныраак деп динде айтылгандай, спорт менен машыгып өзүбүздүн мекенибизди коргоо бул биздин милдет. Ата-бабаларыбыз баатыр эл болгондугуна байланыштуу биз бейиштин төрүндөй болгон кооз өлкөдө өмүр сүрүп келе жатабыз. Мен жыл сайын кичи мекеним Чоң Алайга келип, элиме жериме зыярат кылып турам дейт спортчу. Сиздин сүйлөгөнүңүздөн, сиздин ушундай айтып кеткендериңизден сиз мусулман динине кандай карайсыз, ислам динине кандай карайсыз? Чоң атамдын колунда өскөнмүн, ошон үчүн чоң атамды эскертип кетти, тарбиялап ушу ислам динине. Эгерде бардык инсандар ислам дини менен жашаган болсо, ал адам эч качан адашпайт. Исламга спорт жааты кандай, мындай туура келеби? Мында каршы жактары жокпу? Спорт бул тазалыкты сөйөт, ислам дагы буга каршы эмес деп ойлойм. Себеп дегенде, баягы күчтүү мусулманга алсыз мусулманга караганда күчтүү мусулман Алла Таалага жакыныраак деп айтылат да, хадистерде дагычы. Ошол себептен спортсмен, мусулман спортсмендер аябай күчтүү болуш керек. Өзү мамлекетин, өз семьясын, өз жакындарын коргой билүү керек, өз мекенин коргой билүү керек. Биз ошол канчалык деңгээлде выступать этип атсак, бул баарысы ушул биздин мекенибизге болгон кошумчабыз, салымыбыз деп эсептейм. Көпчүлүк спортсмендерге мындай суроо берсең, же болбосо маек куруп калсаң, мындай сөзгө жок, же болбосо мындай телеге жок болот да. Сизди интернет сайттардан да көрүп калган жагдайым бар, ушул ырдагандагы жериңиз бар экен да. Сиз мындай жакшы дагы сүйлөйт экенсиз. Бул жагында дагы окуулардан өткөнсүзбү? Спорт чөйрөсүндө жүргөндөн кийин кандай чөйрөдө жүрбө, баягы спорт үйрөтөт экен да. Мисалы үчүн спорт бул тазалыкты сүйөт, ыймандуу болуш керек биринчиден, ыймандын биринчи ыймандын чемпиону, андан кийин спорттун чемпиону, андан кийин ошо тил жагынан коомдук жерде кандай тарбия алып жүрүшүң керек, өзүңдү кандай баалашың керек. Ошонун баарын биз ушу Fighter KG спорт залында, ушу Кенжебек Чекиров деген агайыбыздын кол астында дагы тарбия алып. Бир нерсе бар да, биз ушул жерде турабыз. Ушу Чоң Алайдын таза, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, Алатоо. Şu Alatoonun таза суусу, таза абасы бизге ушундай акыл эсибизге баягы ой тутуубуз жакыныраак, бир нерсе үйрөнсөк жөндөмдүүрөөк жактарыбыз ушул жактан дагы бар болуш керек дейм. Ошон үчүн баягы тоолордун касиети ушу айылдын кереметинен. Айылдын ушундай тазалыгыдан, биздин өзүбүздүн дагы ушул жан дүйнөбүзгө, памятыбызга ушундай бир Алла Таала мүмкүнчүлүк берип койгон дейм. Ошон үчүн баягы баарын бат өздөштүрүп, ошо кандай коомдук жерде дагы, общественный жерлерде, телеканалдарда баардыгы менен ушундай баардык нерсенин чеги менен жүргөнгө ар дайым аракеттенебиз. Азыр бат-бат келип турасызбы ушул айылга, ошо касиеттер жоголуп кетпеши? Эми биз көп жылдан бери келдексизби айылыңызга? Мен 1 жыл болду келгениме. Айтсам, баягы биз туулуп өскөн, бул жерде туулуп өсүп ошол демдин баарын алгандан кийин бул нерсе эч качан өчпөйт деп ойлойм. Мен жыл сайын бир жолу келип, бияктагы чоң атама, эл жерибизге ушундай зыярат кылып, сагынычты таркатып, ушундай жерибиз менен, элибиз менен көрүшүп кетип турганга аракет кылам. Сиз эми спорт жаатында көптөгөн жерлерге барып келдиңиз. Башка өлкөлөрдөн биздин өлкөнүн айырмасы эмнеде экен? Ар бир адамдын туулган жери ыйык да. Мен айтмак элем, ар бир, мисалы үчүн Японияда болсо японецтер Японияны сүймөк, казактар болсо Казакстанды сүймөк. Мисалы үчүн айтып кетсек, Алымбек Датка, Манас ата бабадан берки жагын айтсак, эмне үчүн кыргыз жерин коргоп сактап келген? Себеп дегенде кыргыз жери ушунчалык бай, ушунчалык тоолору таза, адамдардын жашоо шартына аябай ыңгайлаштырылган, сууга десе сууга бар, тоого десе тоого бар, баардык жашоо шартка ыңгайлаштырылган, адамдын ден соолугуна ыңгайлаштырылгандыктан башка элдер, Чен империясы, Кохон хандык ошонун баары кысым салышкандагы тартып алганга аракет кылган. Бирок биздин ата бабаларыбыз ушун баатыр эл, ушундай эрки күчтүү эл болгондуктан ушул эли жерибизди сактап, коргоп биздин күнгө чейин алып келген да. Анан эми Кудайым берсе, биз дагы ошолордун жолун жолдоп, ошо мелдешке чыгып атканда ошо баатыр эл экенибизди унутпай, эли жерибизди дайым колдогонго, коргогонго аракет кылабыз, даңазалаганга аракет кылабыз. Эми Кудай кааласа Бусурманкул өзү кичинесинен өтө теттик, жакшы окуган, тартиптүү бала болгон.
мындай классташтарынан астап, агайларынан астап өтө чоң ийгиликтерге жетип, бул жерде ham кичине өзү жүгүрүп тренировка кылышат. Анан бул мына биздин эр аралык күрөштөр бар го өзүнүн ошолорго ham катышып канча жеңүүчүлөрдү жеңген. Өзүнүн кичинесинен таланттуу, чоң аталары өтө балбан эл башкарган жакшы адамдар болгон биздин чоң атабыз. Ушул жерде өнүп өсүп, ушул жерден чоңойгон бала. Акалары ham ошол жерде барып, ошо тренировканы ошол жерден баштап, окуп, өзүнүн ийгиликтерге эми ишендирип кетем, Кудай кааласа. Кыргызстандын желегине улар каза дүйнө жүзүгө желбиретет деп. Эми биринчиден салам алейкум. Бусурманкул кичинесинде аябай жакшы, тартиптүү. Анан спорт дегенде кичинекейинен эле баягы өзүнүн таланты болгон. Кичинесинен баштап эле спортко кызыгуусу өтө көп болгон. Анан ушу айылда жүргөндө деле баягындай тренировкасын калтырбай, Нооруз майрамдарда андай-мындай жерлерде, коомдуу жерлерде күрөшкө чыгып, спорт менен аябай көп заниматься этип жүргөн. Үй бүлө тараптан биз Бусурманкулду кичинесинен бери ар дайым колдоп келебиз. Азырга чейин колдойбуз, Кудайга шүгүр. Ушу жалпы Чоңолай эли, баардык Кыргыз Республикасы, Кыргызстан боюнча колдоо көрсөтүп келе жатат. Мен Кыргыз Республикасынын ушул жердеги баардык кыргызстандыктарды колдоп, бусун коштоп турганга аябай чоң деңгээлдеги ыраазычылыгымды билдирем. Бусурманкул, айтсаң, биздин улуттук оюндардан дейбизби, улуттук спорттон дейбизби, же болбосо башка спортту тандабай, эмне себептен ушул спортту тандап алдың? Эми баягы мен ушу кичике мезгилимден универсалдуу жакка жакын болчумун. Баягы ошол, например, ММА же грэпплинг түрүнө ала турган болсок, удушающий прием менен бүтүрсөң болот, күрөшсөң болот, кайруу ыкмалары менен ушундай универсалдуу жагы менен мага аябай жакшы. Боксту алайлык. Бокстан кандай айырмасы бар бул эрежеси эр уруштун? Бокс бул бир тараптуу болуп атпайбы? Бир тараптуу мисалы только кол менен иштешиң керек, башка корпуска ушундай. Өзүндө бокста үйрөнүш кыйын, бирок өзүнүн кыйынчылыктары бар канчалык деңгээлде. А бирок ММА бул сен күтпөйсүң, соперник кайсы жак тараптан удар берин, берип чабуул жасарын, же кайсыл приемдорду жасарын. Ошон үчүн бул ММА спорту более интересный да. Бир бойго канча убакыт даярданасыңар? Бир бойго. Бир бойго мен 3 ай дайынданам, 3 ай 4 ай дайынданып калышым мүмкүн. Себеп дегенде бир бойго 1 ай бою мен тренировка кылып өзүмдүн ал акыбалымды сезем. Андан кийин бой сурайбыз матчмейкерлерден. Андан кийин бой 2 айдан кийин коюлат. Анан ошол соперникке карап 2 ай бою дайынданабыз. А форма поддержка 1 ай бою өтүлөт. Силердин мындай каршылашыңарды кимдер тандап берет? Же өзүңүздөр тандайсыздарбы? Кимдер тарабынан тандалат бул? Бул жерде каршылашууду тандоо көз каранды. Себеп дегенде организаторлорго көз каранды, матчмейкерлерге. Мисалы үчүн биздин контракт бар. Ошо контрактта кандай келсе, бирок сага каалоо берет, 2-3 вариант обязательно ыргытат. Ошолордун бирөөсүн тандап алып, өзүң ыңгайлуусун тандаганга да варианттарды берет. Анан когда сен мындай запой же болбосо мындай чыныгы принципиальный бойлор болуп калат, аларда сен каалооң жок да болуп калат. Эгерде сен мушташам десең, мушташасың. Бусурманкул Абдыбайыт уулу жөнөкөйлүгү менен өзүнүн күйөрмандарын топтой алды. Ал мындай ийгиликтерге өжөрдүгү менен, аракетчилдиги менен көксөгөн максатына жетүү үчүн жанын үрөгөн, талыкпаган эмгегинин негизинде жетише алды. Бусурманкул экөөбүз бир жерде тренировка кылганыбызда уже 6-жыл болуп атат. Бусурманкулдун өзгөчөлүгү бул өтө эле эмгекчил. Мисалы агай мен 10ду деп айтсам, биз 10ду эле жасап койсок, мисалы ал 15-те жасаганга аракет кылат. Өтө эле эмгекчил, анан бир көздөгөн максатына бир сел коюп ошого жеткенге аракет кылат да. Анан мунун өзгөчөлүгү кандай десем, ыймандуу да. Ошол жагы менен мындай жөнөкөйлүгү менен өзүнүн көрмандарын топтой алды. Өзүн жөнөкөй алып жүрөт, ошол жагы мындай эң биринчи неме го дейм. Жакында эле бир аябай кызыктуу боюңуз өттү. Кыргызстанда чуу салган, мындай жакшы жагына чуу салганда биздин кубануубузду арттырган Максим Дивнич менен болгон беттешти айтып кетпесизби? Кандай болду сиз үчүн? Кандай даярдандыңыз?
Эми Максим Денис менен болгон боюм бул элдердин баары, мисалы үчүн мен элдердин баарына дагы жана өзүмө дагы аябай жаккан беттештеримдин бири болду. Карьерамда эң мындайча айтканда кызыктуу беттештердин бири болду. Себептен ушу Максим дагы аябай өзүнүн чеберчилиги бийик деңгээлдеги боец болгондуктан. Экөөбүздүн беттешибиз 3 раунд 5 мүнөткө созулуп, бой вечера болду. Ошол жерде эң мыкты беттеш деп аталды. Эми жалпысынан жеңиш биз жакка болду, Кудайга шүгүр. Бул Максим Дивништин эмне кандай өзгөчөлүктөрүн байкадыңыз? Ушул беттеште кандай өзгөчөлүктөр бар экен башка каршылашыңыздарга караганда? Эми Максимдин өзгөчөлүгү бул аябай опытный бала болчу, терпелүү, мындайча айтканда аябай сабырдуу, анан кийин кээ бир ударларды көтөрө билген, ушул негизинен опыт жагынан аябай, тажрыйба жагынан. Онда менин 9 беттешим Максимге чейин 1-раундда бүткөн бардыгы. Максим менен болгон беттешим 3 раундга чозулду, пачканы уттум. Калыстардын бирдей чечими менен. Эми ошого чейин 1-раундда дагы ушундай бойду бүтүрүүгө дагы шанстар келип атты, бирок ошо Максимдин чеберчилиги бийик болгондуктан ошо туура колдонуп туруп кеткенге аракет кылып жасап атты. Өзүңүздөр деле көрдүңүздөр. Ошол жагынан баа бере алдым. Для Максима этот бой станет дебютным в полулегком весе, дорогие друзья. 65,8 впервые согнал Максим. Всю жизнь дрался в 70. Приветствуйте! Бусурманкул Абдибаит Улу по прозвищу Алай! Бусурманкул Абдибаит Улу, Кыргызстан! Одно из открытий прошлого сезона для М1 Бусурманкул Абдибаит Улу. Бусурманкул Абдибаит Улу. Этот бой очень долго ждали, очень много обсуждали, наконец-то дождались. Нашу плюху запускает по воздуху, лоу-кик пробивает. Вот мы видим, да. Ох ты, мощный удар навстречу! Бусурманкул выцепил он просто Максима. Вот практически как с Давеллой получилось. Такой ММА, показав вот такой бой, я думаю, проще. И вот, еще одно попадание. Но борется Дивнич. Пытался сейчас Максим до победного там эту ногу. А вот и сам Бусурманкул идет, проводит тейкдаун. Вот то, что не ожидал, видимо, Макс уже. Последняя минута пошла, Бусурманкул Абдибаит еще один делает. И забирается на спину, смотрим. Залезает на спину, пытается. Очень-очень хорошо здесь ноги завел и пытается... Ну что ж, единогласно решением судей из Кыргызстана. KG Fighters, клуб Бусурманкул Абдибаит Улу. Жашоодо баласы үчүн баарына даяр жалгыз гана эне экенин билебиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Бусурманкулдун апасы да уулум беттешке жөнөгөндө ойлонуп кыжаалат болом. Бирок жеңишке жетип Кыргызстандын желегин желбиреткенде баарын унутуп сүйүнүп калам дейт. Мен уулум Бусурманкул менен аябай сыймыктанамын. Ушул спортко кичинесиден өзүм ашыгып, жакшы машыгып, ошо спортту сүйчү эле, балама алдан эле, окуучу мезгилден. Ошол көздөгөн максатыга жетти, Кудай кааласа. Элдин сыймыгы болуп, дүйнө жүзүгө Кыргызстанды таанытып, желегини желбиретип, жеңгенден кийин көрөмүн, ого чейин жеңишке жеткиче ичимден жүрөгүм ооруйт балам үчүн. Анан эне экенсиң, чыдайсың да, жеңишке жетти дегенде сүйүнөм, аябай өзүмчө кубанып, бактылуу сезем өзүмдү аябай. Ушул деңгээлге чыгыш үчүн албетте мен ойлойм, ушу машыктыруучунун да салымы аябай чоң да. Сиздин машыктыруучуңуз тууралуу маалымат берип кетпейсизби? Эми машык, конечно, сиз айткандай, биринчиден баягы команда, ошол биз бир адам эч кайсы игилге жете албайсың. Ошол менен бирге эле Кенжебек Чекиров агай өзүнүн классында тарбия алып келатабыз. Кандай десем, агайыма чоң ыраазычылыгымды билдирем. Fighter KG командасына, ошол эле мен сборго барып келатам. All Stars командасына, Гермес Профи командасына ушундай чоң шукулар бизге аябай өзүнүн жардамын берип, өз баласындай көрүп, ушундай чоң школалардын базасы менен биз жакшы ийгиликтер жаратып атабыз. Мисалы Бусурманкул айтсаңыз, Витор Белфорд, Чак Лидл, Федор Емельяненко сыяктуу баягы жогорку деңгээлдеги спортчулар бир жашы 40тан өткүчөктө 50ге жакындагычакты спорттон кетпей, өзүнүн формасын жоготпой жакшы жүрүшөт. Бизде эмне себептен ошондой спортчулар 50 курагы 50ге жакындагыча спорт жаатында жүрүшпөйт? ММА чөйрөсү биздин мамлекетте эми эле өнүгүп, эми эле келатпайбы? Мындайча айтканда, жакшы бир деңгээлге чыгып, мына М1ге буйруса контракт түздүк, андан кийин UFC'ге барып атабыз деп ушундай чоң жолдорго эмчип атабыз да.
Эми буюрса ошолордун башын биз баштап, Кудай буюрса 30-35 жашка чейин ушундай профессионалдуу түрдө участвовать этсек, андан кийин дагы ушундай спорт аркылуу салымыбызды кошуп, биз дагы ошол спорт карьерабызды уланта беребиз деген ойдомун да. Мен үчүн токтото албайт да жашчы. Сизге акыркы суроом, бул интернет сайттарда сиздин баягы кайман атыңыз Бусурманкул Алай деген ат менен жүрөсүз да. Бул атты ким тандап эле же мындай эл тарабынан коюлганбы? Эми бул атты баягы мен өзү чоң Алай районунан болгондуктан ушул Бишкекте эле выступать этип жүргөндө алгачкы беттештеримден ошо Алайлык бала деп, анан кийин ошо көп элдердин баары Алай деп ошентип калган. Андан кийин ошол агайыбыз дагы Кенжебек агай Алайский бала деп, анан ошондой. Сен Алай деген кайман атка татыктуусуң, ошол эли жериңдин ошол эмесин кайман атын алып жүр депчи. Өзүңүзгө жагабы? Деп. Эми өзүмө жагат. Мындайча айтканда мен аябай кубанычта ушул атты достойный көтөрүп жүргөнгө аракет кылабыз. Эми келечектеги максаттарым жакынкы арада ушул М1 улуу балалар организациясынын чемпиондук орун алуу, андан соң ушул несколько раз ушу контракт бүткөнчө защита кылабыз поездду. Кудай буйруса, андан кийин ошо UFC лигасына барууга пландаштырып атабыз. Андан сырткары эми айта кетсек ушул спорттук карьера бир 30-35 жашка чейин уланат. Андан кийин дагы ушул спорт аркылуу кыргыз журтчулугуна, кыргыз өзүбүздүн мекенибизге салымыбызды кошо беребиз деп ишенем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда Бусурманкулга окшогон спортчуларыбыз өлкөбүздү таанытып жаткан учуру. Ал спортчуларыбызга ийгилик каалоо менен биргеликте көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жолугушканча.